Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда пандемияга чейинки калыбына келип, саякатчылардын экономикага кошкон салымы өсүүдө. Кыргызстан 2024 жылдын биринчи жарым жылдыгында туризмден 17,5 миллиард сом киреше тапкан. Бул өткөн жылдын көрсөткүчүнөн дагы жогору. Бирок Кыргызстанга келген саякатчылардын саны боюнча дагы эле КМШ өлкөлөр алдыда. Кыргызстан өнүккөн өлкөлөрдөн көбүрөөк саякатчыларды кантип тарта алат? Туристтерди Кыргызстанга көбүрөөк тарткыбыз келет. Мүмкүн коңшу өлкөлөр менен бириктирип, бул багытты да кызыктуураак кылса болот. Туризм экономикалык жактан көп адамдарга киреше алып келгени менен бул тармак экологиялык чоң кесепетин тийгизет. Азыр дүйнөлүк тренд бул туруктуу же жашыл туризм. Жана айлана чөйрөбүздү булгабай, жаратылышты талкалап салбай, жана өзүбүздүн пайдалуу нерселерибизди алып, анан өзүбүздүн баягы улуттук колоритибизди, духубузду жоготпой. Капитал командасы алдыда туризм темасына сереп салат, биз менен болуңуз. Пандемия маалында чоң соккуга дуушар болгон туризм тармагы толук калыбына келүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк туризм уюмунун маалыматы боюнча 2024 жылдын алгачкы 4 айында дүйнөдөгү туристтик агымдын жалпы саны 285 миллиондон ашык туристти түзгөн. Бул 2023 жылдын биринчи чейрегине салыштырмалуу 20% көбүрөөк жана пандемияга чейинки туристтик агымдын 97% деңгээлине жетти. 2023 жылы эл аралык туристтик сапарлар 2019 жылдагы деңгээлдин 89%, ал эми түшкөн экспорттук кирешелер 96%-на жеткен. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк туризм уюмунун 2024 жылга карата божомолу эл аралык туризмдин толук калыбына келерин көрсөтүп, андан түшкөн киреше 2019 жылдагы деңгээлден 2% жогору өсөрүн билдирет. Кыргызстанда болсо 2023 жылы саякатчылардын эсебинен өлкөгө 16 миллиард сомго жакын киреше түшкөн. Ал эми 2024 жылдын биринчи жарымында эле өлкө тапкан туристтик кирешенин жалпы суммасы 17,5 миллиард сомдон ашкан. Туризмдин жалпы экономикадагы үлүшү 2023 жылы 2,5% болсо, 2024 жылдын биринчи жарымында 2,7%га жетти. Улуттук статистикалык комитет маалыматы боюнча акыркы 5 жылда Кыргызстанга келген чет элдик саякатчылардын саны туруктуу өсүүдө. 2023 жылы туристтердин саны 2 миллион 800 миңден ашкан. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 1,5 эсеге көп. Ал эми Кыргызстанга турист катары келген адамдардын эң көбү өзбек жарандары. Жалпы туристтик агымдын 61%-ын түзөт. Экинчи орунда казакстандыктар жана үчүнчү орунда орус жарандары. Ал эми туристтик кызмат көрсөтүүлөр боюнча Ысык Көл облусу биринчи орунда. Демек Кыргызстанга келген туристтердин көбү көл сезонун тандагандар. Бир жагынан көл сезону кыска, экинчи жагынан туристтин бул тармагы экологияга олуттуу зыян келтирет. Андыктан туристтердин саны эмес сапаты маанилүү. Кыргызстан канткенде экономика менен экологиялык пайдасын айкалыштырып, өнүккөн өлкөлөрдөн кирешелүү туристтерди жыл бою тарта алат. Бул боюнча өз пикир менен Германиянын туристтик агенттиктерин ассоциациясынын президенти Норберт Фибек бөлүштү. We have the impression that Kyrgyzstan is going to be one of the coming destinations when it comes to the German source market. Central Asia is not very known. Кыргызстан немис туристтик рыногу үчүн жаңы багыт болуп калышы мүмкүн деген ой бар. Борбор Азия азырынча туризм адистерине, туроператорлорго жана туристтик агенттиктерге көп деле таанымал эмес. Ал эми жөнөкөй туристтерге болсо да андан да аз белгилүү. Кыргызстандагы өнүктүштөрүбүз менен биргеликте биз Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк маалымат таратып, туристтерди кызыктырууну көздөп жатабыз. Туристтерди Кыргызстанга көбүрөөк тарткыбыз келет. Мүмкүн коңшу өлкөлөр менен бириктирип, бул багытты да кызыктуураак кылса болот. Кыргызстан өзүнүн таза жана кооз жаратылышы менен өзгөчөлөнөт. Бул мүмкүнчүлүктөрдү жайылтууга аракет кылыш керек. Бул жерде көптөгөн уникалдуу нерселер бар. Аларды туристтерге айтып берүү зарыл. Биз 50ге жакын туроператор жана туристтик агенттиктердин адистерин чакырып, аларды Кыргызстан менен жакындан тааныштырып кетүүнү пландап жатабыз. Алар мекенине кайтышып, бул жердин амбассадору болушат деп ишенебиз. Туристтик агенттиктердин кардарлары менен бетме-бет иштеген кызматкерлери өлкөдө көргөн нерселерге шыктанышса, аны жакшыраак сата алышат. Ушундай тажрыйбабыз башка багыттарда да болгон. Биз Кыргызстанда да ушундай ийгиликке жетебиз деп ишенем. There are lots of unique selling propositions and we just need to tell people. The Environmental Performance Index рейтингинде Кыргызстан экологиялык көрсөткүчтөр боюнча 180 өлкөнүн арасында 126 орунда турат.
Туризм өлкөнүн экологиялык абалына, анын ичинде суу ресурстарынын булганышына жана биологиялык ар түрдүүлүктүн кыскарышына олуттуу таасирин тийгизет. Кыргызстандын өкмөтү жашыл туризмди өнүктүрүүгө активдүү колдоо көрсөтүүдө. 2022 жылы туризм мыйзамына туруктуу туризм түшүнүгү киргизилген, ал эми жашыл экономиканы өнүктүрүү концепциясы кабыл алуу стадиясында турат. I think there's already a lot happening really at the moment. The government, as I said initially, is already since many years promoting transformation to Биз көптөн бери туризмде кошумча нарк чынжырчыларын илгерилетүүнүн үстүнөн иштеп келебиз. Биринчи этапта таштандыларды башкаруу, энергияны үнөмдүү керектөө жана жалпы стандарттарды камтыган бир нече жашыл стандарт жана сертификаттарды түздүк. Биз көптөгөн өнөктөр менен иштешебиз. Мисалы туроператорлор менен. Алар эл аралык туристтик биржа сыяктуу эл аралык көргөзмө жарманкелерге же башка өлкөлөрдө өткөн бизнес менен бизнестин жолугушуулары мүмкүн болгон жарманкелерге катышып, жакшы байланыштарды түзүп жатышат. Кыргызстан өзүн жашыл өлкө катары таанытууда чоң ийгиликтерге жетишүүдө деп айткым келет. Бул болсо бизнестин олуттуу өсүшүнө алып келүүдө. Франция, Голландия, Германия же Өзбекстан сыяктуу башка өлкөлөрдүн туроператорлору, бизнес ассоциациялары жана дестинацияларды башкаруу кеңселери тарабынан уюштурулган окутууларга катышат. Бул жашыл турларды түзүүгө чоң жардам берет. Мисалы, ЮНЕСКОнун геопарктарды түзүү идеясынын алкагында Ысык көлдүн түштүк жээги Тескей геопаркы сыяктуу көптөгөн кошумча жашыл туризм продуктлары иштелип жатат. Ошондой эле түштүк тарапта Мадыген бар. Ал али тастыкталган геопарк эмес, бирок бул багытта жергиликтүү дестинациялардын жакшы демилгеси бар. Геологиялык объектилерге баруу, канаттууларды көрүү, боз үй лагери туризми жана коомчулукка негизделген туризм сыяктуу жашыл туризмдин бир катар продуктларын өнүктүрүүгө болот. Europe or wherever. These are information and green skills development is also essential. Айтылгандай, туризм экономикалык жакта көп адамдарга киреше алып келгени менен бул тармак экологияга чоң кесепетин тийгизет. Экоактивисттер туруктуу туризмге өтүүнү тездетүүгө чакырып келет. Туризм экономикалык ишмердүүлүктүн экологиялык жактан эң таза түрү деп саналат. Бирок буга карабастан бул сектордогу экологияга чоң кесепетин тийгизет. Эл аралык туризмди өнүктүрүү коомунун маалыматына караганда, туризм тармагындагы иш-аракеттер дүйнөнүн кээ бир региондорунда жаратылыш ресурстарынын азаюусуна алып келип, анын жыйынтыгында суунун тартыштыгына, биогөптүрдүүлүктүн жоголуусуна жана башка кесепеттер менен чогуу жер кыртышынын деградациясына, буулануусуна алып келген. Туризмдин глобалдык жылуулануудагы үлүшү жалпы дүйнөлүк көмүр кычкыл газынын эмиссиясынын 5% түзөт деп бааланган. Туризмди салттуу жол менен ишке ашыруу улана турган болсо, 2050 жылга карата электроэнергия жана сууну колдонуу 1,5 эсеге өсөт. Парник газдарын бөлүп чыгаруу 131%га өсүп, ал эми катуу таштандылардын көлөмү 2,5 эсе көбөйөт. Экоактивисттер туруктуу туризмге өтүүнү тездетүүгө чакырып келет. Жоопкерчиликтүү жана туруктуу туризм бул туристтердин, инфраструктуранын, айла чөйрөнүн, аларды кабыл алган жамааттардын керектөөлөрүн, экономикалык, социалдык жана экологиялык факторлорду эске алуу менен ишке ашырылган туризм. Ал өз ичине төмөнкү факторлорду камтыйт. Жергиликтүү жамаатты тартуу, жаратылыш ресурстарын аяр колдонуу, жергиликтүү маданиятты жана салттарды өнүктүрүү, тамак аш коопсуздугун жана таштандыларды башкарууну эске алуу менен жергиликтүү өндүрүштүн болуусу. Нельзя сказать, что мы в плачевном состоянии. Абалыбыз кейиштүү деп айтууга болбойт. Бирок өзүбүздүн мамилебизге, жаратылышыбызды кантип пайдаланып жатканыбызды карап көрсөк, анда бара-бара жаман абалга келерибиз анык. Илгериден кыргыздар тоого, сууга аяр мамиле кылган. Мунун баары биздин философиябызда жана жашообузда бар. Бирок туруктуу жагынан ал дагы эле жетишсиз. Туризмдеги ишибиздин көбү көмүскөдө. Ал эми биздин милдет аларды көмүскөдөн алып чыгып, расмий макам берүү. Дать им официальность. Адамдардын планетага минималдуу кесепет калтыруу каалоолору өсүп жаткандан кийин, туризм секторунун дагы кодокторго экологиялык жактан туруктуу кызмат көрсөтүү боюнча мүмкүнчүлүктөрү жогорулашы керек. Booking.com ресурсунун изилдөөсү боюнча 2022 жылы сурамжылоого катышкандардын 4/3 же болбосо 71% аң сезимдүү саякаттануу кааларын айтышкан. Бул көрсөткүч мурдагы жылга караганда 10%га жогору. Респонденттердин 3/2 жергиликтүү маданият менен жакындан таанышууну кааласа, 59% кыдырып келген жерлер алар кеткенден кийин мурдагыдан да жакшы абалда калуусу үчүн аракеттенүүнү көздөшөт. Мисалы, Кыргызстандын тур операторлорунун ассоциациясы жөө, ат менен жүрүү жана велотурларды иштеп чыгууда. Мындан сырткары туристтер боз үйдө, айылдагы конок үйлөрдү эс алып, маданий мастер-класстарга катышып, агротуризм менен таанышса дагы болот.
Кыргызстан же это еще в этой стезе, скажем, да, она еще молодая. Бул жагынан Кыргызстан али жаш. Биз үйрөнүшүбүз керек. Туризмди туруктуу өнүктүрүү боюнча Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасын ала турган болсок, алардын стандарттары жана колдонулары бизге толук туура келбейт. Өнүгүү деңгээлиндеги айырмачылыктан улам, ошондуктан экономикалык жактан абалы бизге жакын. Окшош өлкөлөрдүн тажрыйбасы керек. Более равных стран, да? Биз суунун башында турабыз. Ошо суу биздин эң биринчи байлыгыбыз Кыргызстандын. Ошого биз абдан жоопкерчиликтүү карайбыз. Ушу Күмүш булактын жанында турганга байланыштуу бул жакта жергиликтүү калк суунун баарын ушул жактан алат. Ошон үчүн биз ушундай жоопкерчиликтүү карап, сууну кандай алсак жаратылыштан ошондой калыпта кайра берип атабыз да. Бул жерде өзүңүз көргөндөй очистной сооружение колдонобуз, тазалануучу жай. Ошо сууну 95%га тазалайт. Бул Чехиядан чыккан. Бүт автоматизациясы болгон, биякта баары көрүнүп турат. Муну жана приложение аркылуу да көрсө болот. Мунун приложениясы бар өзүнүн. Каякта ошибка бирдеке туура эмес иштеп атса, баары тез арада билинип калат да. Бул тазаланган суу барып тиги Алмабакка барат. Алмабакка анан жанагындай капельный орошение аркылуу ошо карликовый жана алмалар тиккенбиз бул жака. Ошол аркылуу суу экинчи жолу колдонулат. Бул азыркы дүйнөдөгү популярдуулукка ээ болуп келе жаткан жашыл туризмдин негизги принциптери. Туристтер жаратылышка тийгизген таасирин азайтууга аракеттенишет. Жашыл туризм бизнестин көзү менен караганда дагы пайдалуу. Туристтер, айрыкча өнүккөн өлкөдөн келген коноктор жаратылышка камкор мамилени көргөндө, бул аларды лоялдуу кардарга айлантат. Көп азыр эл аралык туристтер ошол канчалык туруктуу ошол жатакана болобу, мейманкана болобу, канчалык ушул принциптерди колдонгон, экология жагынан канчалык жоопкерчиликтүү мамиле кылат, ошол жагын карайт да. Ошол жагын карап, ошого жараша мисалы чечим кабыл алат, ошол жака барат. Анан көп мекемелер да ошондой болуп калган. Кээ бир мекемелер абдан ушундай кылдаттык менен карайт да. Кайсы алар бара турган жер ушундай туруктуу болуш керек экология жагынан. Андан сырткары бул экономикалык жактан дагы пайдалуу. Мисалы, шаар сыртында жайгашкан Олиф отели күн панелдери жана жылуулук насосторун колдонуу аркылуу электр энергиясына болгон чыгымын кыйла азайткан. Күн менен жылытуучу коллекторлорду колдонобуз. Бул коллектордон 15 турат. Ошол 3 тонна сууну ушулар менен жылытабыз. 3 тонна сууга 30 киловатт кетмек да. Мындай орточо эсеп менен. Ошол күн бар кезде биз электричествону колдонбойбуз да. Кыргызстанда өзүңөр билгендей 300 күн бар, күнөстүү күндөр. Сырттан келген туристтер эң биринчиден ушу биздин жаратылышка суктанып келишет да. Ошон үчүн биз мындан арыда биздин бала чакабыз, тукумдарыбыз дагы ушундай жаратылышта жашаш үчүн биз жаратылышты ушул калыпта калтырышыбыз керек. Кыргызстанда туруктуу туризмге өтүү үчүн каржылык, регулятордук жана маалыматтык куралдар иштелип чыгып колдонууга берилет. Аларга жеңилдетүүлөр жана субсидия, мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу инфраструктуралык колдоолор. Бул нерселерди ишке ашыруу үчүн туристтик объектилерди өнүктүрүүгө жана колдоого керек болгон приоритеттүү инфраструктуралык долбоорлорду тактоо сунушталууда. Туруктуу же жашыл туризм эң биринчи кезекте аймактагы адамдардын экономикалык абалына оң таасир этет. Адатта экологиялык туризмди тандаган саякатчылар айыл жерлерине, алыскы аймактарга болгон кызыгуусу өсүп жатканы байкалат. Айрыкча жергиликтүү коомдордун турмушу жана маданияты көптөрдү кызыктырат. Бул багыттагы туризм айыл жериндеги адамдарды багып, жумуш орундарын түзөт. Туризм түтүнү жок завод. Бирок эми азыр ушу түтүн чыгарбай жасаган жанагы технологияга кирип атпайбызбы? Түтүн чыгарбаш керек. Түтүнү жок завод кылыш керек муну. Жана айлана чөйрөбүздү булгабай, жаратылышты талкалап салбай,
жана өзүбүздүн пайдалуу нерселерибизди алып, анан өзүбүздүн баягы улуттук колорит духубузду жоготпой, тамак ашыбызды улуттук тамак ашыбызды туура баягы натуралдык тамагыбызды берип, таза каада салт, үрп адаттарыбызды жоготпой көрсөтө турган жана түтүндү чыгарбакчы деген ушул болуп атат да. Бул чалынган үйдө өзүбүздүн эле жашашыбыз үчүн салганбыз. Ошонун эки эле бөлмөсүнө тосуп, жерге төшөгү салып, бул эки эле шыдактарыбыз салынып турчу да. Жана кыргызча жасалып эле жүк жыйылып, туш кийиз тартылып, жерге шыдак салынып эле ошолорго абдан кызык болчу. Ошол жүктөн алып туруп, журканды алып туруп жерге салып, шейшеп салып жаткызып өтө кызыктуу болчу. Өзүбүздүн жууган умайниктерибизчи сууну эконом, агызып салбайт. Монтип жуунуп, экономдоп. Жуунат таптаза эле. Биз тиш жууганча канча суунун баарын акырына бана Бишкекте суулардын баары жетпей атат. Таза суу проблемасы башталат. Ошол эле умальникке жуунушчу. Аябай кызыгышчу. Күлүп монтип, мынчалып күлгөндөрү бар. Монтип эле жуунуп ошого эле. Биз менен кошо отуруп тамак ичип, биз менен кошо тамак жасашып, биз жасаган тамакты ичип, биз жаткан жерге жатып, анан биздин балдарыбыз менен кошо жүрүп, биздин чыныгы турмушубузду көрүшчү. Алар ошону көргөнү келишчи. Анан ошон үчүн биздин улуттук каада салт, үрп адаттарыбызды, мындай баалуулуктарыбызды улуттук жоготпой кармап, айлана чөйрөбүздү сактап, суубузду сактап, жаратылышыбызды сактап тосушубуз керек. Анан эле толтура тоноктосуп талкалап кетпесин. Өзүбүз көрсөтпөсөк алар болбойт. Биринчи өзүбүз көрсөтүшүбүз керек. Туризм конок тосуу боюнча баштаган биринчи үйүбүз. Биз ушуларды жылытыш үчүн азыркы жаңы технологиялар менен жылытуу системасын койгонго аракет кылып ишке ашырып алдык. Ал тепловой насос деп аталат. Биздин Кочкордун шартына суу экен. Суу менен болот экен да, мунун түрлөрү бар экен. Бизге Кочкордун шартына суу менен ишке ашты. Мынакей. Бияка кирсеңиздер болот. Ушул бөлмөгө коюлду. Анткени бул жылуу жерде туруш керек экен. Мынакей. Тепловой насос деген бул өзү экен, мына булар, эки оборудование да эми, ушул жабдыктар. Бул экөө турган себеби бизде эки корпус экөө менен жылып атат да. Андан сырткары мынакей душ, ысык сууларды берет. Душка, идиш аяк жууганга, бойлер турат. Бул деген 800 литрдин ичинде камтыйт. Жерден жылуулукту алып чыгып, 23-25 метрге чейин касты, ошол бир 13-15 градуска чейин жылуулук берет экен да. Ал келип туруп кайра сууну ысытып, анан ошол суу үйлөрдүн баарын жылуулуп, бул жерден эки корпус ысып атат да. Биздин максатыбыз ошол айлана чөйрөгө зыян келтирбей, анан экономия жактан, ошол жактан үйлөрүбүздү жылытып алуу, кышкысын дагы конокторду тосуу максатында да. Анан ушунча жерди, ушунча корпус, ушунча комнаталарды ысытыш үчүн канчалаган энергия кетет, канчалаган акчалар кетет, канчалаган жумуш күчү кетет. Мына биз ошолордон экономия кылдык. Мына бул тепловой насостун аппараттарын баары бияка коюлуп атпайбы? Анан экинчи корпуска кетиш үчүн мынакей бул труба кетти. Бул трубаны кайра кышында суу тоңуп калбаш үчүн мына жылуулап кетишти. Бул корпуска кетет дагы, мына бул жакта корпустун баардыгы иштеп турат. Бул жерден тепловой насостун эң жакшы жылытып турган атасы полдун жылуулаганына өтө жакшы жылуу берет экен. Мына мисалы үчүн эмес, бир айда 10 000 сом чыгым кылсак мурун, кышында мисалы үчүн бизде узагыраак да кыш. 10 000 сом чыгым кылсак, азыр 4 000 сом чыгым кылып атабыз. Ошондо да бир корпус кошулуп кетти. Мурун бир корпуска эле ошончо чыгым кылсак, азыр эки корпус кошулганда 2 эсе үнөмдүүлүк пайда болду. Анан өзгөчө жаз күздө отун түгөнүп, элдер дагы ушундай мезгилде өзгөчө мен сүйүндүм жазында. Биз узак жаз суук болуп туруп калбадыбы? Ошол жакта точканы эле басып койсоң, үйдүн баары ысып чыгат, сууңду ысыйт. От да жакпайсың. Мына акчаң чөнтөгүңдө калып атабы? Убактың, абаны булгаган жокпуз. Дайым даяр туруп атат. Үй жылуу, баардык үй, тиги үйүмүз тап калды, өзүнчө от жагып, эки жак от жакчыбыз. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Ушул жана башка бизнес экономика темаларына, дүйнөлүк жана аймактык трендтерге биз менен бирге көз салыңыз. Ишиңизге ийгилик.